Рахмат, менде экономика министрлигине суроом бар эле. Айткылачы, акыркы 2 жылда канча жолу салык кодексине өзгөртүү кирилди? Ал азыр эми так маалыматыбыз жок, бирок өзгөрүү көп болуп атат. Анан эмне келдиңер өкөнгөр? Министр, зам министри болуп алып, налогтун башчысы болуп ошону билбесеңер. Ал азыр Саясат жүргүзгөн силерсиңер да, анан кантип анан отурасыңар бу жерде? Биз маалыматыбыз жок деп. мыйзамдарды айтып берсек болот, кайсы мыйзамдар өзгөртүү киргизилди? Канча жол өзгөртүү келди? Мен суроомду кайталап атам сиңиз. Бир 5-6 мыйзам кабыл алганбыз. Убакыт токтоп турбу? 5-6 мыйзам кабыл алганбыз былтыр. Өзгөртүү киргизген. Урматтуу министр, зам министр, налогтун башчысы 25 мыйзам кабыл алдыңар. Өзгөртүүчү. Ушуну билбесеңер анан кайсы саясат жүргүзөсүңөр? Экономика боюнча айткылачы. Инвесторго кантип шарт түзөсүңөр? Эгер туруктуулук болбосо, 2 жылда 23 жолу өзгөртүүнү колдоп берип атасыңар. Кайсы инвестор келип акчасын салат бизге андачы? Ушуга бир мындай бир бөгөт койбойсуңар. Буга чейин биз дагы айттык эле. Бир жолу чогулуп туруп, бир комплексно өзгөртүү кирелик салык кодексине. Анан мораторий кылалы керек болсо депчи. Бүгүн бирөө долбоор менен келсе, эртең салык өзгөрүп кетсе, анан кантип анан банкрот болот эле эртеңчи. Ушуну бир колго албайсыңар, Санжар Тутугужоевич. Мына жаңы келип иштеп атасыңар. Мындай налогуңарга каршы жок бул эмегечи өзгөртүүңөргө, бирок жанагындай изденип иштегиле да токтоткула да мындайчы. Экинчи айткылачы, көмүскө экономика канча бүгүн? 23,6. Анан бизде өзүнчө PricewaterhouseCoopers өзүнчө изилдөөлөрдү жүргүздү. Ошондо бир 37%. Канча жүргүздү? 37%. Бүткүл дүйнөлүк банк акыркы жолу жүргүзгөндө ушу бир 5 жыл болуп калды го дейм, 39% болчу. Мен ойлоп атам бүгүн андан аз эмес. Может андан көп. Кандай жолдор сунуш кыласыңар чыгуудан? Бул комплекстүү азыр ошонун алкагында биз иш-чараларды каралып атат. Ошонун бирден бир чоң эмеси бул услуга секторунда көп көмүскө экономикасы турат да. Ошонун аркасында биз жана фискализация маселесин буюрса алдыга жылдырсак, ошо бирден бир чоң түрткү болот эле да көмүскө экономика. Качан бүтөт? 1,5 жылдан бери айтабыз фискализация деп. Фискализацияны биз өзүнүн иш аракеттери жүрүп атат. Биз ойлойбуз, ушу эмдиги жылы бир жайында бүтүп калат. Мына президентибиз талап койгон өкмөт силердин астыңардан. Фискализацияны бүтүрүш керек тез арада деп. Андан бери 6 ай өттү жок дегенде. Анда кантип анан киреше бөлүктү көбөйтөсүңөр? Бүт эле кетип атпайбы мына контрабанда бар тең эле көмүскө экономика деп. Күчөп атат. Бир саясатты өзгөртпөсүңөр, жаңы бир салыктын түрлөрүн может быть киресиңер, коомчулукту кызыктырасыңар. Мен сиздерге бир эмени айтайын. Мына мисалы үчүн Монголиянын опытын, тажрыйбасын изилдегилечи. НДСтин 2%-тин 10% болсо, 8% мамлекетке 2% болсо, ошол сатып алуучуга берип атат. Ошондо коомчулук өзү көзөмөлдөп атат. Эгер касса аппаратынан чекти бербесе, мага гана деп бересиң деп урушканга чейин барып атат. Аз монголиялар менен мамлекеттин изилдеп, биз алар менен чогуу катнашта иштеп атабыз, монголиялык коллегалар менен. 10 секунд. 20 секунд бербейсизби? Мүмкүн болсо мен жана кайталап койдум эле. Анда эмнесин изилдедиңиздер, айтыңыздарчы, монголиялык мисалы үчүн. Биз ошо НДСин изилдеп атабыз. Анан биз баягы өткөндө Кандай экен НДСи? Эмне кылыптыр айткылачы? Ал азыр Жок, анда сиз мен министрге суроо берип атам. Сиз бирөөң келбейсиңби андачы? Министр же зам министр жооп берсин да. ошо менин орун басарым отурат, ошо Сиз айтып бериңиз, сиз министрсиз да. Ал азыр сиз айткандай 2% возврат кылат деп атпайсызбы? Биз да ошо фискализация алкагында аны биз да карап атабыз. Биринчи ал механизмин иштеп чыгышыбыз керек. Десине сиз айткандай чекти берсе, чек алса 2% кайра кайтарылып берилсин деген мыйзам киргизебиз буюрса. 2 жылда 3 эсе көбөйтүп атат НДСтин, түшүнчү Монголияда, мисалы үчүн. Ушундай бир жаңы ыкмалардан сунуш кылсаңар колдойбуз да. Бизде мен да ошону изилдеп атам азыр. Презентациясы да бар, бир иштейлик.